Бүгүнкү күндө мамлекеттин күчү өзүнүн армиясынын коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн күчүндө экенин билесиздер. Акыркы 2 жылда мамлекет 1 миллиард доллар акчаны коргонуу мүмкүнчүлүгүнө жумшады. Бул эмне? Бул биздин куралдуу күчтөргө алынып аткан аскердик техникалар, боеприпасы, вооружение, военная техника и все другое. Биз мурдагыдай эмеспиз. Кудайга шүгүрбүз азыркы күндө. Азыркы күндө толук бойдон башка мамлекеттерден кем калбай турган курал жаракка ээ болдук. Башкаларда жок курал жаракка ээ болуп атабыз. Мына азыр дагын деле алып келип атабыз, дагын деле жасап атабыз. Мунун эң негизгиси биз согушка даярданган жокпуз. Биз коргонууга даярданып атабыз. Мамлекетибиз корголбосун деп атабыз. Элибиздин 1 метр жерин дагы бирөө басып ала албайт, анга жол бербейбиз деген максатты кылып атабыз. Ошондуктан ушул жака дагы көптөгөн финансларыбыз кетип атат. Биз кеткенге ага деле кайылбыз. Эң негизи элибиз тынч жашасын деген максатта. Тынчтыкты камсыз кылып беребиз, Кудай кааласа.